Кутман сүйүктүү менин катталуучуларым, бүгүн үйдө өзүбүздүн сүйүктүү маскабызды жасаган жатам. Сиздер жакшы билгендей эле Forever Living Products компаниясында 4 түрдүү маска бар. Анын биринчиси Forever деңиз маскасы, алоенин негизинде деңиз маскасы. Экинчиси бул биоцеллюлезный маска бар бизде. Андан сырткары Соня наборундагы гель образындагы маска бар. Анан төртүнчүсү мондай сонун маска пудра. Бул маска пудра мындай алоенин 98% суусундугу болгон, сыгылган суусундугу болгон активатор менен аралаштырылып туруп коюлат. Кандай коюлушун буга чейин деле мен сиздерге Fleur de Joie топтомунда көргөзүп өткөнмүн. Азыр өзүнчө кантип коюлары тууралуу дагы көргөзүп өтүүнү чечтим. Өзүмө койгон жатам, ошол коюп аткан практикамды сиздерге дагы көргөзөйүн дедим. Маска пудра ичинде мындай эле пудра. Мынакей мен уже салдым. Көрүнбөй атса керек, азыр көргөзөм. Мындай пудра иретинде болот бул. Мындан өзүнүн мындай ложкабыз бар өзүбүздө атайын. Ушул ложка менен мынага бирөөнү салдым. Мынакей. 1 ложка салынды пудрадан. Көрүнөт барыңыздарга. Эми эмне кылабыз дагы? Мына бул алоенин суусу 98%. Ушундан 1 ложка куябыз. Не коюлбай атат. Мынакей. 1 ложка өтө көп болгон жок. Поэтому 1,5 ложка куйсаңыздар дагы жакшы. Азыр мен өзүнүн тканы менен кошо коем, ошон үчүн мен көбүнчө 1,5 ложка куямын. Анткени 1 ложка койганда, эгер сиздер тканы менен эмес, жөн эле өзүн кое турган болсоңуздар, анда 1 ложка куйсаңыздар жетет. Когда уже тканы менен койгондо 1,5 ложка куйган жакшы. Бул 98% алоенин сыгылган суусу. Азыр булардын курамдары эмнелерден турат жөнүндө дагы сиздерге маалымат бере өтөмүн. Мынакей, мындай кылып сонун кылып аралаштырып алабыз. Бул пена сыяктуу болуп калат. Жана мен сиздерге көргөзгөн могу маска пудра курамы эмнелерден турат? Жумуртканын белогу бар бул жерде, жана ошондой эле жүгөрүнүн крахмалы бар. Жана ошону менен эле кошо ромашка бар и огуречник бар. Курамындагы жүгөрүнүн крахмалы менен жумуртканын белогу бул беттеги бырыштарды аябагандай жакшы жазат. Картаюунун алдын алат десем болот. Эгерде сиздерде чоң бырыштар болгон болсо, анда сөзсүз түрдө бир жумада 2 жолдон колдонууну сунуштаймын. Жана огуречник менен ромашка бул бетиңиздерди эң сонун азыктандырат. Беттин пораларын жакшы тазалап берет. Жүгөрүнүн крахмалы менен жумуртка. Кыскасы эле бул бир жумада алоэ менен, тем более бул сиздер алоен суусу менен аралаштырып коюлуп аткан үчүн бетиңиздерге аябагандай сонун жашартуучу касиетти берет. Даже бир жумада 2 жолудан үзбөй коюп турсаңыздар, 15-20 жолу койгондо кадимки эле бир пластик операция кылган сыяктуу бетиңиздерге жаштыкты тартуулайт. Могу куюлган алоенин суусу, бул 98% алоенин мякоты кошулбаган, чыпкаланган суусу. Бул териңиздерди жумшартат, кондициялайт, жана ошондой эле мына бул кошулуп аткан башка жанагы азыктардын дагы таасирин күчөтөт. Өтө тереңге чейин кирип терини тазалайт. Бул антибактерициттик касиетке ээ. Бетиңиздерде кайсыдыр бир деңгээлде көйгөй болсо дагы ушуну менен арчысаңыздар аябагандай жакшы жардам берет. Мынакей, бул мындай эле пена сыяктуу болуп калды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, уже аралаштырып алдык. Эми кандай кылабыз дагы? Мен бетимди кечээ эме талаага барып эс алганыбыз үчүн бетимди деп караңыздарчы, камар чакты. Ошон үчүн азыр бетиме мен мына биринчи First'ты колдоном. First бул 78% алоенин суусу. Мен муну тоник катары колдонуп атам. 78% алоен суусу плюс мында прополис бар, ромашка бар. Мына чачып алдык.
Муну менен сүртүп арчыймын. Прополис өзүңүздөр билгендей эле бул өтө күчтүү природный антибиотик. Жара, сыйрылган жер, кесилген жерлерге дагы аябагандай жакшы жардам берет. Муну тамакка дагы чачсаңыздар жөтөл, бронхит, астма учурунда да жакшы жардам берет. Андан сырткары первый помощь катары үйүңүздөрдө турса кесилип кеткен жерге дагы чачсаңыздар канды бат токтотот, күйүккө колдонулат, бүт нерселерге колдонулат. Үйүңүздөрдө турса баардык нерсеге колдонсоңуздар болот. Өзү негизи астынан тоник молочка менен тазалагандан кийин тоник сыйып алыш керек. Мен азыр атайын тоник колдонгон жокмун. Мынаны колдонуп атам. Эмне үчүн дегенде, мына өзүңүздөр көргөндөй эле камарлар, чиркейлер чаккан жерлерди айыктырыш үчүн мен First колдонуп атам. First менен мынтип арчып алганыңыздардан кийин масканы жагасыздар. Масканы сыйпайбыз эми. Бардык кожадагы, бардык типтеги кожалар үчүн бул маска аябагандай жарайт. Беттеги ашыкча майларды дагы жүгөрүнүн крахмалы соруп алат. Бетиңиздерде кайсыдыр бир деңгээлде көйгөй болсо дагы ушул масканы колдонсоңуздар аябагандай жакшы. Мисалы, угри, сугри сыяктуу көйгөйлөр болсо дагы бул масканы колдонсоңуздар жакшы. Анткени глубокое очищение кылып тазалаганча алоэнин суусу негизи эле бактерицидтик касиетке ээ болгон үчүн эмеңиздердеги бактериялардын баарын өлтүрөт жакшы. Ошон үчүн угри болгон учурда да аябай сунуштайбыз. Менде андай угри деген көйгөйлөр жок. Мен жөн гана колдоном. Бир жумада 2 жолу. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле биз 40ка жакындап баратабыз. Күн сайын биздин терибиз картаюуга дуушар болот. Бул масканын курамындагы огуречник менен ромашка ошол картаюулардан дагы жакшы сактайт. Теринин пораларын глубокое очищение жасайт, чоң-чоң жаракаларды жакындатат бирине кожабыздагы. Даже бунун курамындагы алоэнин суусу болгон үчүн көздүн айланасына койгонго деле болот өзү. Мынакей койдум. Кимде чувствительный кожа болсо бир аз кызартышы мүмкүн кожаңыздарды. Кимде угри ушундай нерсе болсо мындай өзүнүн материалы бар, ушуну менен кошо койгон жакшы. Менде угри жок болсо да ушу материал менен кошо коем. Врачтарды жакшы жазат өзүнүн тканы. Бирок азыр Кыргызстанда өзүнүн тканы жок. Бул тканды сууга салып, мынтип нымдаштырып алдык. Кыргызстанда тканы жок, мен мурунураак алып койгон болчумун. Бар мезгилде. Укмуш сонун бетти тартат. Мурдуңуздардын кычыктарына жакшыраак сиңиши үчүн мындай кылып койсоңуздар. Бул көзүндөгү, эми оозундагы дыркаларын, айрыктарын мен ушинтип мурдума жабам. Чтобы жакшыраак сиңиши үчүн. Маска бетиңиздерде 10-15 мүнөт туруш керек. Жарым саатка чейин турганга можно. Если ткан менен койсоңуздар, жарым саат толук кургаганга чейин турган жакшы. Ткан менен коюлса, без ткан 15-20 мүнөттөн кийин жууп салсаңыздар болот. Укмушта уже бетим тартылып атат. Азыр бир азда уже сүйлөй албай калам. Ошого чейин негизи бул масканы койгондо сүйлөбөш керек. Мен просто видеодон сиздерге түшүндүрө өтүш үчүн сүйлөп атам азыр. Forever компаниясы негизи эле косметологиянын эң алдыңкы жетишкендиктерин эске алуу менен продукцияларын чыгарат. Дүйнөдөгү бренд продукциялар өтө күчтүү. Эко продукцияларын менмин деген
косметикалык териге кам көрүү жаатындагы компаниялардын продукциялары жолдо калат деп мен колдонгон киши катары 100% кепилдик менен айта алам. Өзүм 4 жылдан бери бул продукцияларды колдонгон киши катары. Жолдошум дагы эч кандай жаш өзгөчөлүккө каралынбайт, возрастной категория жок. Бардык жаштагы адамдар, бардык типтеги адамдар колдонсо болот. Мен өзүм эле эмес, жолдошум да колдонот бул масканы. Жолдошума да коюп беремин. Моюнга койсоңуздар болот, мындай кылып. Моюндагы буручтар чындагы азыр мен жатпаган үчүн ушундай кылып коюлат. Катуу кургаганга чейин турам. Бүткөндөн кийин сиздерге дагы көргөзөм.